Бүгін 11 августта Орусия СССР тарқағандан бері бірінші рет айға Луна 25 космостық аппаратын ұшырды. Бұл туралы орусиялық басылмалар жазышты. Космостық аппарат Амур облысындағы Восточный космодромынан ұшырылған. Малым болғандай, бұл Орусияның егеменділік тарихындағы айға ұшырылған бірінші космостық аппарат. Аппараттың жердің спутнигіне қонысы 21 августқа белгіленген. Анда Луна 25 айдың түштік ұйылына жақын жерге қонмақшы. Аппарат бір жыл бойы айдың топырағында мұздың бар же жоқ екенін тексеріп шығусы керек. Белгілеп кетсек, Луна 24 космостық аппараты СССР тарабынан 1976 жылы ұшырылған. Жана аппарат жерге 170 грамм айдың топырағын алып келген. Bir ай мұрын Индияда өзінің Чандраян 3 аппаратын айдың түштік ұйылына жөнөткөн. Егер Чандраян 3 игілікті қоналса, Индия, АКШ, СССР жана Қытайдан кейінгі айды изилдеген 4-ші өлкө болушу мүмкүн. Бразилиялық футболчу Роналдиньо Қырғызстанға келет. Бұл туралы Барселона футболдық клубының расми сайтында маалымдалат. Алар КМШ-дағы жалғыз Барселона футбол академиясының ачылышына катышмакчы. Иш-чара 28 августтан 30 августка чейин белгиленип болуп өтмөкчү. Geçe 10 август түні кечинде Түркиянын Малатия провинциясында күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө кайрадан катталды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык Малатия провинциясынын Ешил Юрт районунда катталган жер силкинүүсү Адыяман, Шанылы Урфа, Элязык, Кахраман-Мараш жана Газиантеп шаарларында да сезилген. Кырсык маалында тургундар көчөгө чыгып, бийик имараттардан секиргендер дагы болгону айтылууда. Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги жер титирөөдө жалпы 23 киши жаракат алганын билдирген. Ошондой эле кароосуз калган бир имарат кулап, дагы 2 имаратка зыян келгенин кошумчалашкан. Биз кооптуу имараттарды буга чейин эле бошотконбуз. Жер титирөө учурунда ызы чууга алдырып балкондон секирген жарандарыбыз дагы болгон. 30га жакын киши ооруканага кайрылган. Алардын көбү колунан жана бутунан жаракат алгандар. Бактыга жараша каза тапкандар жок деп айтылат маалыматта. АКШнын Гавайи штатындагы токой өртүнөн каза болгондордун саны 53-кө жетти. Бул тууралуу кечээ 10 августта Мауи округунун бийлиги билдиргенин четелдик басылмалар жазышты. Бүгүн Лахайна шаарына жакын жердеги өрттүн кесепетинен дагы 17 адам каза болгону тастыкталды. Жалпы каза болгондордун саны 53-кө жетти деп айтылат маалыматта. Ошол эле учурда штаттын губернатору Джош Грин бир нече телеканалга берген маегинде курмандыктардын акыркы саны 60 адамдан ашышы мүмкүн экенин белгилеген. Гавайинин сенатору Брайан Шатс белгилегендей, Гавайидеги Лайхана шаары дээрлик толугу менен күйүп кеткен. Өрттөн шаардын бир нече курорттук жайлары, анын ичинде бир нече музей жок болгон. Бийлик шаарды калыбына келтирүүгө бир нече жыл керектелерин билдирген. Учурда катуу соккон шамалдан улам өрттүн алдын алуу мүмкүн болбой жатканы айтылууда. Эске сала кетсек, кечээ Гавайи аралындагы өрттүн кесепетинен массалык эвакуациялоо иштери жүрүп жатканы айтылган болчу. Ысык көлдө 3 автоунаа катышкан жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу бүгүн 11 августта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык интернетте видеосу тараган кырсык кечээ 10 августта балыкчы Каракол унаа жолунун 14-чакырымында болгон. Анда алдын ала маалыматтар боюнча Volkswagen Vento үлгүсүндөгү унаа күн батышты көздөө катуу ылдамдык менен бара жатып, каршы тилкеге чыгып кеткен. Мунун натыйжасында жол жээгинде токтоп турган Chevrolet автоунаасын сүзгөн. Андан ары Lexus 470 үлгүсүндөгү унаа менен дагы сүзүшкөн. Кырсыктан Volkswagen Vento үлгүсүндөгү автоунаанын жүргүнчүсү көз жумуп, ал эми эки унаада бара жаткан 6 жаран жаракат алган айтылды. Учурда тийиштүү материалдар топтолуп, тергөө амалдары жүрүп жатканы кабарланат. Жол кайгуу кызматынын кызматкерлери жол кырсыктарынын 90% айдоочулардын жоопкерчиликсиздигинен улам болуп жатканын белгилеп, ылдамдыкты ашырбай жол эрежелерин так сактоо менен унаа башкарууну суранат. Алдыда көтөлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу өлкө аймагында сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертип, шашылыш билдирүү таратты. Белгилегендей, 12 августтан 14 август күнгө чейинки туруксуз аба ырайына жана көтөлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү ыктымал. Ошол себептен коопсуздук иш-чараларды сактап, жергиликтүү калктын жана мекемелердин ишканалардын
жабдықталатын уюмдардын менчигинин түрүнө карабастан күч каражаттарын тартуу менен арыктарды суу өткөрүү түтүктөрүн ошондой эле дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүү зарыл. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирди чыкты жасап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.